Вечерний Бишкек сайтында жайгаштырылган. Аны деген Forbes деген журналдын өзүнүн официалдуу сайты бар. Ошол Forbes'ко кирип, Forbes'тун өзүнүн поисковой системасы бар. Ошол жерге Дордой деп жазсаңыздар, ал жөн эле Forbes интернет журналына Республика Дордой деген Шаар райондукуна. Кимде микрофон? Шаар район. Микрофонуңузду өчүрүп коюңуздарчы. Кыз жана промиларга көрсөттүңбү? Азыр чыгардым. Айдеже сиз ноутбуктан эле промиларды түшүп койдуңузбу? Азыр бир аз бошумайсың. Кимне Рустам беле, Рустам эле, ким эле? Качанга? Иса Рустамов деген Өчүрдүм, все болду. Так, кайсы жерге токтоп калдык? Республика Дордой. Поисковый системага жаздык. Республика Дордой деп жөн эле статья чыккан экен. Жөн эле биздин базардын иши боюнча жазылган экен. Маалымат берилиптир, бирок бул Forbes'тун рейтингге эч кандай тиешеси жок. Муну бул маалыматты бурмалап туруп бизге кандай максат менен жеткизилген билбейм. Бирок чыгарган экен. Ушундай инструменттер менен иштесеңиздер интернетте фейк же чындык экенин аныктай аласыздар. Жана сүрөт боюнча Акөкүл каалаган бир сүрөттү коюп койсоң. Кайсы сүрөттү? Биз кээде социо тармактарда бирөө менен өзгөчө жаштар, жаш өспүрүмдөр бир адамдар менен эмне кылат, таанышат, туурабы? Жөн эле интернеттен жанакындай Путиндин болобу же бирөөнүн сүрөтүн чарып койсоң. Ар кандай максаттар менен өзүнүкүн эмес, интернеттен тапкан сүрөттөрдү коюп коюшу мүмкүн. Ушундай сүрөт кантип аныктайбыз, бул чындыкпы же фейкпи, бул эмне деген сүрөт, интернетте барбы деген нерсени билгиңиз келсе, ушул сүрөттү 10 мышкаңар менен 10 кнопкасын басасыңар. Он мышкаңыздан бассаңыз, найти картинку Google деп чыгып атат. Ошону бассаңыз. Бул интернетте кандай гана маалыматтар бар, ошол сүрөт боюнча ошонун баары чыгат. Же болбосо Google'ды жөн эле ачсаң, Айкөкүл. Ачтым мына. Камеранын сүрөтүн табабыз. Google'га эле кирсең сайтка. Мына Google'да эле турам өзү негизи, ооба. Ошол жерде камеранын сүрөтү турбайбы? Мына камеранын сүрөтү турат, могу жерде карасаңыздар. Жок, жана башында эле киргенде Google'га эле кирет. Мындайда урматтуу кесиптештер, мына биз Google'да эле тапкан сүрөттүн шилтемесин копировать эткенди билесиңер, Мен интернетим жай болот, аябай. Ошол жерде 2 вариант чыгат да. Картинки деген жерде чыгып атабы? Ооба, мына. Такыр эле эмес калды.
Мына картинки баары ушул сиз изилеп аткан картинкага тиешелүү болгон баары чыгат могу жерге. Же болбосо силер мисалы үчүн социалдык тармакта бирөө менен таанышсаңыз, ошол сүрөттү компьютериңизге сактап аласыз дагы. Ошол Google'га кирип, жанакы камеранын сүрөтү турбайбы? Кайра бассаң, Айкөкүл, камераны. Бул жерде не деп турат? Загрузить файл. Анан компьютериңиздеги сүрөттү киргизесиңер дагы. Анан Google деген силерге интернеттен таап берет. Балким бул таптакыр башка адам болобу? Же бул жөн эле фотографтар тарта турган сүрөттөрбү? Артында кандай адам экенин билбейбиз да. Ошон үчүн биз кылдаттык мамиле менен кылсак, көбүстү мисалы үчүн үй бүлөбүз бар, биз таанышпай деле коюшубуз мүмкүн, могу жаш өспүрүмдөргө абдан коркунучту тудурат, себеби алар ар кандай адамдар менен таанышышы мүмкүн. Балки маньяктар болобу, уруулар болобу, ар кандай педофилдер бар, серийный убийцалар деген бар. Ошолордон абайлаш керек да. Биздин максат ата эне катары ошо балдарыбызды дагы көзөмөлдөп коюшубуз керек. Кайсы сайттарда отурат, ким менен сүйлөшүп атат, ким менен таанышып атат, балким ал жашыруун түрдө жолугушууга чакырышы мүмкүн. Ошону дагы көзөмөлдөп коюңуздарды суранам да. Мына мисалы үчүн мындай кылсаңыздар болот да, урматтуу кесиптештер. Мисалы үчүн бир адамдын сүрөтү, мына Дилбар Белекова дегенди издей турган болсок, биз картинкини басабыз, бияка издеп туруп, мондай сүрөттөрдү чыкты. Анан биз мына сүрөттү бастык. Басканыбызда ал Одноклассники сайтын берди бизге. Анан ушул сүрөттүн оң тарабын басып туруп, найти картинку Google дегенди басабыз да, мына. Ошону бассак, демек бул сүрөт кайсы жерге жайгаштырылган биринчи жолу. Ал кимдин сүрөтү экендигин бизге көрсөтүп берет. Анын размерине чейин, жада калса качан киргизилгенине чейин таап берет да. Мына караңыздар. Демек бул сүрөттүн баштапкы немеси, размери 225 килобайт экен. Ал анан бул жактан издейбиз. Баштапкы булагы экен да, эң биринчи ким чыгарган ошол сүрөт. Бул жактан ошол сыяктуу сүрөт барбы дагы? Демек бул жакта башка жок экен. Бул сүрөттү биз оригинал десек болот экен. Анткени мындан башка сүрөт, андай сүрөт жок экен. Демек бул сүрөткө биз ишенсек болот экен. Эми Айкөкүл, сүрөт боюнча түшүнүк алдык. Эми видео жанакындай фейк жаңылыктар боюнча бизде видеобуз бар. Айкөкүл демонстрация кылып бересиңби? Жанагы биринчи видеону. Ооба, биринчи видео. Звугу чыкпайт, бирок запись кетип атат да. Звугу чыкпай атат, Бул жанагы совместное участие деген жерди жана бассаң, ошол жерде үндөр чыгат бош келе. Настройкасынан. Үн аябай жай чыгып атат. Так можно найти оригинал и разоблачение видеозаписи. На самом деле на экране не Дрезден, а Каир. Эми кайра башынан койсом үнү чыгып атат кичине. Айкөкүл. Елку в Дрездене. Может быть, Миша что-то своему другу Ивану. Раз тот считает себя самым умным, пускай определит, фейк это или нет. Поддельные ролики и правда сложно распознать. Вот несколько способов. Посмотри, что за пользователь запостил видео. Есть ли информация о канале? Поищи ролик по ключевым словам на YouTube. Возможно, есть несколько его версий. В случае с беженцами так можно найти оригинал и разоблачение видеозаписи. На самом деле на экране не Дрезден, а Каир. И на елку люди забираются за подарками детям. Такая традиция. В общем, вся история фейк. Еще одно видео от Миши. Якобы обстрел Донецка ракетным комплексом .У. Странно.
Просмотров много, а комментариев и подписчиков очень мало. Значит, просмотры накрутили. Да и в комментариях пишут, что в кадре неудачный запуск ракеты на Байконуре за год до этого. Более ранней версии видео на YouTube нет. Нет в кадре деталей, которые легко перепроверить. Вывесок или название улицы. Но боевая ракета такого типа не может гореть уже в воздухе. Ясно. Это не обстрел Донецка, а крушение Протона-М далеко от Украины. Это типичные примеры манипуляции, цель которой – промывка мозгов. Для этого старые съемки выдают за новые, вырезают из них подходящие сцены или показывают в другом контексте. Технически подделать видео становится все проще, а распознать фейки все сложнее. Уже сейчас мимику, жесты, тембр голоса любого человека воссоздают специальные программы. Например, как тут, а оригинал слева. А справа подделка. Так что самое важное – критически оценивать видео и перепроверять факты. Возможно, это часть чьей-то политической игры. А ты сталкивался с видеофейками? Расскажи в комментариях и поделись этим видео с друзьями. Болды? Жанакы экинчи видеону сразу эле көрүп чыкпайлыбы, Анан ошо менен жыйынтыктап коелу. Менин темаларым боюнча. Какой бред! Шведа оштрафовали только за то, что он ел бекон перед мусульманками? Миша Иван, что вообще в Европе творится? Миша уверен, что это правда. Новостью поделился его друг. Но стоп, именно так и расходятся по сети фейки. Провокационный заголовок привлекает внимание. А чужие лайки утверждают, что эмоциях сразу хочется перепостить. А вот Иван убежден, что запретить есть свинину в общественных местах. Что тогда произошло на самом деле? Открой статью. Соответствует ли заголовок тексту? Оказывается, мужчина преследовал девушек в электричке. Когда они пересаживались от него подальше, шел вслед за ними. Что за сайт запостил эту новость? Есть ли там другие сомнительные материалы? Для раскрутки слухов часто создают копии известных страниц. От оригиналов они могут отличаться парой букв в адресной строке или доменом. Такие детали легко не заметить. Доверие новости меньше, если ее опубликовало лишь одно, кому неизвестное СМИ. Про историю с беконом написали несколько разных изданий, но бдительность терять все равно не стоит. На кого ссылаются авторы? Подозрительно, если источники информации анонимные или не указаны вообще. Статьи про бекон цитирует некий шведский сайт. Шведского ни Иван, ни Миша не знают, но статью на иностранном языке можно прогнать через онлайн-переводчик. Перевод будет не идеальный, но общий смысл понятен. Ага, так мужчина не только преследовал девушек, он тряс беконом перед их лицами, заставляя съесть кусок, и говорил, что ненавидит мусульман. Так что шведа наказали именно за агрессию и оскорбление. Свинина к его штрафу отношения не имеет. Миша недоумевает, зачем кто-то создает фейки. Есть те, кто зарабатывает на этом деньги. Много кликов, много переходов на рекламу. Но часто с помощью фейков тебе навязывают точку зрения, чтобы ты думал, а лучше действовал определенным образом. Дезинформация – любимый инструмент пропаганды. Расскажи в комментариях, на какой фейк повелся ты, и поделись этим видео с друзьями. Рахмат, Тайкөкүл. Биринчи видеодо баарыңар көрдүңөр, балдар жанакы балатыга чыгып алып, белектерди уурдап аткан, талап тонуп аткан сыяктуу дезинформация келген экен. Чынтөөнө келгенде бул деген Каирде болгон окуя экен. Негизи бул орусча айтканда традиция экен да, салт. Балатыга балдарды чыгарып коет экен. Балатыга белектерди илип, андан балдарды чыгарып коет экен, ошо белектерди алыш үчүн. Аны болсо дезинформация кылып, жанакындай беженисттер деп коет го, Германияга көп келишпедиби? Ошолор тоноп атышат деген маалымат келген да.
Дагы бир акыркы видео болсо чочконун этин мусулман кыздардын жанына жеген үчүн штраф салынды депчи. Бирок аны кантип табышкан экен? Ал деген сайт эң биринчи первый источникти тапкандан кийин ал деген немис тилинде жазылган экен маалымат. Бирок аны биз түшүнбөсөк дагы ошону жок дегенде Google переводчиктен киргизип туруп мындай маалыматтын тактыгын ошол жактан билишиптир да. Бул көрсө бир киши чочконун этин жөн эле кыздардын жанына жебестен ал кыздардын артынан иликтеп жанына барып ушундай тоскоолдуктарды кылган үчүн штраф салынган экен дагы, камакка алынган экен. Көрдүңөрбү бизге кандай дезинформация болуп келип атат. Ушуну ар бир биздин максатыбыз, медиа сабаттуулук максаты эмнеде? Биз ар бир маалыматты электен өткөрүп, сынчыл көз караш менен ар нерсени күмөн санап карашыбыз керек. Жөн эле ишенербей, жөн эле ошол чын эле ошондой экен деп эле биздин адатыбыз эмне? Келген маалыматтын бат эле жок дегенде 10 кишиге таратып ийбиз. Кыргызстанда деген 15% көп маалыматтар фейк экенине ишенишет экен. Калгандары болсо маалымат так экен деп ойлошот экен. Изилдөө боюнча 10 сааттын ичинде фейктүү жаңылыктар деген 1,5 кишиге таратылат экен. 10 сааттын ичинде. Так маалыматтар болсо 60 сааттын ичинде таратылат экен. Көрдүңүздөрбү? Бизге дезинформация болуп келген маалыматтар бат келет экен дагы, так маалыматтар болсо жай келет экен. Ушуну менен жыйынтыктайм. Мага бөлүнгөн убакыт менен темалар ушу менен жыйынтыктайм. Сөздү Айкөкүл кесип баса бергиле. Урматтуу кесиптештер, биздин планыбыз боюнча экинчи бөлүгү бул Санарип мугалим же болбосо видео сабактарды азыркы учурда дистанттык билим берүүдө кантип даярдашыбыз керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек, мына ушул жөнүндө болмокчу. Мен ойлоймун, буга чейинки ошол медиа сабаттуулук, албетте ушул медиа сабаттуулуктун ичине дагы ушул Санарип мугалим да кошулуп кетет да. Биз сөзсүз түрдө мугалимдер өзүбүз медиа сабаттуу болуп, ар бир маалыматтын так экендигин, фейк эмес экендигин аныктаган бир мындай объективдүү көз караш менен карай турган мугалимдербиз деп үмүт кыламын. Эми темабызга келе турган болсок, Санарип мугалим эмнелерди үйрөнүшү керек? Бул Санарип деген түшүнүк бизге жаңы эмес, анткени 2 жылдан бери ушул президентибиздин буйругу менен санариптешүү жылында жашап атабыз. Бул өзгөчө мугалимдер үчүн былтыркы жылдын мурдакы окуу жылынын ушул март айынан баштап дистанттык форматка өткөнүбүзгө байланыштуу өтө ушул санариптешүүбүзгө мугалимдер үчүн бир чоң өбөлгө түзүлдү, түрткү болду десем болот да. Анткени дистанттык окутууда биз көп нерселерди мугалимдер окудук, өзүбүз окутуп атып үйрөндүк. Эми ошолор дагы эмнелерди билиш керек экендиги жөнүндө дагы силерге кыскача маалымат берип кетели. Демек, Санарип мугалим биринчиден конкреттүү инструмент жана сервистерди иштөөнү өздөштүрүшү керек экен. Башкача айтканда, ошол биздин колубузда ушул байланыш каражатыны гана аткарып жүргөн телефондон көп нерселерди, тиркемелерди, жөнөкөй эле WhatsApp, Telegram рассылкаларын, ошондой эле социалдык сеттердин приложенияларын жүктөп алып, аларды иштетүүнү билишибиз керек экен. Видео сабактарды запись кылганды, же болбосо видео конференцияларды, сабакты өткөндү билишибиз керек экен. Кыскасын айтканда, ушул тиркемелерди, ушул сервистерди биз үйрөнүп алышыбыз керек экен да. Мен эч нерсе жасай албаймын, мен билбеймин дебей, ошолорду мүмкүн болушунча билгенге аракет кылыш керек экен. Ошондой эле ийкемдүү жөндөмдөрдү өнүктүрө билиши керек экен. Бул англис тилинен soft skills деп атап коет экен. Кийинки слайдда мен бул кандай жөндөмдөр экендигин айтып өтөм.
аралыктан окутууну уюштура алышыбыз керек экен. Ошондой эле предметтин мүнөзүнө жараша онлайн окутуунун методикасын түзүп алышыбыз керек. Биздин ар бирибиздин предметибиз ар түрдүү. Кимдир бирөө математика, кимдир бирөө гуманитардык илимдерди окуйт. Ошого ылайыктуу биз методика тандап алышыбыз керек экен да. Мисалы үчүн тарых предметинен берсеңиз, ошо балдардын ооз-эки речин өнүктүрө турган, фактыларды аныктай тургандай тапшырмаларды беришибиз керек экен. Ал эми эсеп чыгаруучу так илимдерден болсо, ошол балдардын тактыкка үйрөтө турган бир методика менен иштешибизге туура келип калат экен. Мугалим ийкемдүү жөндөмдөрдү сөзсүз түрдө күн сайын өнүктүрүп барыш керек экен. Бул soft skills деп аталып, мен жана айтканымдай, мен билбеймин деп отура бербей, ал коом менен кошо өнүгүш керек экен да. Ал ошол сабагына керектүү болгон маалыматты издей билиш керек. Биринчиден сүрөтпү, текстпи, видео, кандай маалымат керек болсо, ошону Google сервистен, Яндекстен, маалымат булактарынан издеп, таап, легалдуу, такталган, официалдуу гана сайттардан маалыматтарды алып, аны балдар менен бөлүшө билиш керек экен. Ошондой эле санариптик коммуникацияны жакшы өздөштүрүш керек экен. Телефон, планшет, компьютер, ноутбук сыяктуу коммуникациялык куралдарды колдоно билиш керек. Тайм менеджмент жана уюшкандык менен иштей билиш керек. Убакытты туура пайдалануу ар дайым мугалимдин бул биринчиден өзү үчүн да пайдалуу. Сабакты кайсы учурда өтүш керек, кайсы учурда сабак даярдаймын. Мисалы үчүн, мен бүгүн саат 3-төн кийин 2ден баштап саат 4кө чейин сабак даярдаймын. Ошол сабакты кайсы учурда балдар менен байланышка чыгасыз. Кайтарым байланыш үчүн саат 4төн баштап 6га чейин кайтарым байланышы, же болбосо видео сабак даярдай турган болсоңуз, эртең мененки саат 9дан баштап 11ге чейинки аралыкта биз Zoom менен сабак өтөбүз балдар деп, ушул убакытты да туура пайдалана билиш керек экен. Эмоционалдык интеллектти ар дайым мындай тең салмактуулукта, бир калыпта сактай билиш керек экен. Бул дегени ошол эмоциясын кармай билиш керек дегенге алып келет да. Балдар мисалы үчүн окуучу кайдыгер мамиле кылбаш керек. Экинчиден ачууланбаш керек. Мисалы окуучу эгер туура эмес тапшырманы таптакыр эле башка нерсени жөнөтүп салса, сен мээң жок, сен ушуну аткарбай моуну аткарышың керек эле дебей, же болбосо кээ бир мугалимдерибиз бар азыр, мен бүгүн тапшырманы саат 2ден баштап саат 6га чейин гана кабыл алам, башка учурда кабыл албаймын деген сыяктуу мындай эмоциябызды дагы бир калыпта кармай алышыбыз керек экен. Лидерлик сапат сөзсүз түрдө мугалимге керектүү болгон сапаттардын бири, себеби ошол классты дистанттык форматта туруп болсо дагы башкара алышыбыз керек экен да. Анан онлайн аудиторияны шыктандыруу жөндөмү болуш керек экен. Жөн эле мына ушул сабак кааласаңар окугула, каалабасаңар окубагыла деген болбош керек экен. Балдарды ушул аралыктан туруп болсо дагы шыктандыра билиш керек экен. Ой, Азаматов, сен бүгүн эң сонун тапшырма аткарыпсың, молодец, смайликтерди коюп, жанагындай шыктандыра турган сөздөрдү жазып, бүгүн 9-Б класынын окуучулары тапшырманы жакшы аткарып келди деген сыяктуу сөздөр менен дагы аларды шыктандыра алып, өзүбүздүн сабагыбызга кызыктыра билишибиз керек экен. Азыр кантип окутуу керек? Балдар бизге көп айтышат, азыркы балдар башкача депчи. Эми себеби башкача чындыгында эле, себеби коом өнүгүп атат, технология өнүгүп атат, техника өнүгүп атат. Ушунун бардыгы окутууга дагы сөзсүз түрдө таасирин тийгизет экен да. Азыркы учурда ошол онлайн окутууда балдардын көңүл буруусун бир кармап туруш кыйын экен да. Мисалы азыр эле ушул учурда мына Zoom'да деле ар кимиңиздер ар нерсени ойлоп атасыздар, экранда ары жагында отуруп алып каалаган нерсеңиздерди кылып атасыздар, кулагыңыздар бир кулак биякта, бир кулак нар жакта балдарда турат да. Ушул эле нерсе сиздердин сабагыңыздарда деле болот, балдарда. Анткени эки тарапта турабыз биз. Ошон үчүн бул экрандагы нерселерди окутуунун форматын ар 10-15 мүнөттө алмаштырып турушубуз керек экен да. Мисалы үчүн азыр 5 мүнөт сайын мен сиздерге видео коюп берсем, дагы 5 мүнөттө ооз-эки суроо жооп кылалы. Кана Карымшакова Айзада, сиз кандай деп ойлойсуз? Мынага эмне деп жооп бересиз деп суроолорду суроо жооп уюштурсак болот экен. Же болбосо сүрөттөрдү коюп, ушул кыскасы форматты ар 10-15 мүнөттө өзгөртүп турушубуз керек экен. Ошондой эле сапаттуу жана легалдуу контентти колдонгула дейт. Бул дегени ошол официалдуу булактардан гана алгыла. Легалдуу гана контентти, маалыматты колдонгула. Түрдүү фейктерди, түрдүү саясий, диний багыттагы провокационный маалыматтар менен балдарга
баягы балдардын туура эмес багытка буруп албагыла дейт да. Ошол буга байланыштуу ошол медиа сабак орг деп издесеңиздер интернетте сонун сайт бар, ошол сайттагы маалыматтарды колдонсоңуздар эң сонун болот. Ар кыл платформалардын күчтүү жактарын колдоно билиңиздер. Мисалы үчүн Zoom ушундай видео конференцияны уюштурууга эң жакшы. Ал эми YouTube болсо видео контент, видео көрсөтүүгө, WhatsApp, Telegram болсо кайтарым байланыш. Балдарга тапшырманы жөнөткөндөн кийин андан гана Асанов тапшырманы жөнөт, Үсөнов эмне үчүн могу жерин туура эмес кылдың деген сыяктуу кайтарым байланыш үчүн колдонулат экен. Окуучуларыңыз кайсы жакта болсо сиз ошол жакка барыңыз дейт. Эгер алар Instagramда же TikTokто азыркы учурда аябай балдар көп кирип аткан ошо лайки, TikTok деген нерселер болуп атат да. Ошол нерселерди ойлоп көрүңүзчү. Сиз ошол жакка кирип регистрация болуп, аларды көрдүңүз беле? Эгер көргөн эмес болсоңуз, сиз дагы кирип көрүшүңүзгө туура келет. Себеби Instagramдагы бала, сиз да Instagramга барың. Ошол нерсени сабактын бир бөлүгүнө айлантканга аракет кылыңыз да. Сиз дагы мисалы үчүн сабагыңызды, мисалы үчүн видео запись кылып кыска отрывоктарды Instagramдагы профилиңизге жүктөп коюңуз, эмне үчүн болбосун. Ошол жактан сиздин сабагыңызды көрүп, менин Света эжекем Instagramга кирет экен. Менин Айша эжекем TikTokко бүгүн бир видео жүктөптүр. Ал аябай ушундай продвинутая коом менен кошо өнүгөт деп, сиздин бул аброюңузга дагы бир таасирин тийгизе турган нерсе да. Алар кайсы жерде болсо, сиз дагы ошол жерге барың. Ошондой эле окуучулардын бардык суроолоруна 24 сааттын ичинде жооп бергенге аракет кылыңыздар. Эгерде бала бүгүн тапшырманы жөнөтсө, сиз бир жумадан кийин текшерип туруп, сага 3 деп койсоңуз, анда бул окуучунун сиздин сабагыңызга болгон олуттуу мамилесине мындай терс таасирин тийгизет да. Бул эжеке текшербейт, баары бир жөнөтпөй эле коеюн дейт. Сиз дароо текшерип туруп, азаматсың деп бааны коюп койсоңуз, эжекем дароо текшерет. Демек мен жөнөтүшүм керек деп, бул дагы бала менен мугалимдин ортосундагы карым катышты бекемдейт. Дистанттык окутуунун алакасын жакшыртат. Ошондой эле санарип тенденция трендтерге такай көз салып туруңуздар, урматтуу мугалимдер. Биз тренд дедик, бая бул муну мындай жөнөкөй тил менен айтканда мода десек болот да. Ошол санарип тенденциянын трендтери дегенде азыркы учурда ушул видео урокту даярдоо, видео сабакты даярдоо, ошол Zoom деген эмне экен, ушуну колдоно алуу дагы бир жакшы нерсе болуп атат да. Ушул нерсе демек модага айланды. Мен да муну үйрөнүшүм керек экен, себеби бул пайдалуу экен. Ошондой эле азыр мына ушул ММК колдоо фонду видео сабактардын конкурсун жарыялады. Бул деле бир жаңылык да. Ошол нерсеге мен да катышышым керек. Эмне үчүн мен катыша албаймын? Бул эжеке катышып атат. Эмне үчүн менин колумдан келбейт деген сыяктуу сөздөрдү ойлонуп турушуңуздар керек экен. Так, бул санарип мугалим боюнча. Эми биздеги эң негизги нерсе видео сабактарды даярдоо болуп атат да. Азыр эми бардыгыбыз деле ушул түйшүк видео сабактарды даярдоо. Бизде азыр 4 мүнөт убакыт калыптыр. Мен мүмкүн болушунча бат-баттан айтып атамын. Эгер суроолоруңуздар болсо жазып калтырсаңыздар болот. Видео сабактарды даярдоодо биз эмнелерге өзгөчө маани беришибиз керек экен, ушуга көңүл буруп алыңыздар, урматтуу мугалимдер. Сабактын планы. Видео сабакты биринчи биз пландайбыз. Мисалы үчүн менин сабагым эртең 10 класстар үчүн кыргыз тили атама сүйлөм. Анын текстин, анын видеосун, анын презентациясын кантип даярдаймын деп ойлонушум керек, план түзүшүм керек. Андан кийин ошол презентациянын сырткы көрүнүшү, анан мен видео тартып аткан учурда же видео снимать этип атканда фон аркамдагы эмне турат? Аркамда жөн эле салоңда бир нерселер асылып турган жокпу, же болбосо муну үстүмдөгү жарык жакшы тийип атабы, же аркамда айнек барбы? Айнектен эгер күн тийип турган болсо, отражение берет дагы, анда биздин бетибиз тунук көрүнбөй калат да. Ошол нерселерди эске алышыбыз керек. Уюштуруу жана өткөрүү, окуучуларды мүмкүн болушунча максималдуу тартышыбыз керек, тыгыз байланыштык камсыздашыбыз керек. Презентацияда, урматтуу мугалимдер, жөнөкөйлүк жана минимализм эң негизги орунда турат. Бул эмне деген экен? Жөнөкөйлүк, минимализм. Презентацияңыздарды ашыкча нерселер менен жанагы кооздоп салбаңыздар. Мисалы үчүн могу жерге чекелериге гүлдөрдү коюп, бияктарына дагы шарик бир нерселерди коюштун кереги жок. Минимализм, кыска нерсе менен сиздер көп нерсени айта алышыңыздар керек. Ошондой эле инфографиканы колдонсоңуздар болот. Түрдүү схемаларды, түрдүү геометриялык фигураларды колдонуп, бул үчүн инфографиканы жасоо үчүн бизде
Canva деген аябай сонун сайт бар, сүрөттөрдү жасай турган сайттар бар. Ошол сайттарга кирип, же болбосо ошол Google'га эле кирип туруп, геометрические фигура деп издесек, бизге сонун сайттарды берет да. Анан сүрөттү издегенде мүмкүн болушунча PNG формат деп издесеңиздер, сиздерге сапаттуу, анан жакшы фону жок сүрөттөрдү берет. Мисалы үчүн, сиздерге азыр керек болуп атат, китептин сүрөтү керек болду дейли. Книга деп туруп, жанына PNG деп жазып коюңуздар. Ошондо сиздерге артында фону жок, китептин өзүнүн эле сүрөтүн берет. Ошону сохранить этип алып, анан презентацияңызга койсоңуз болот. Презентация даярдоодогу көп кетирилген каталар, урматтуу мугалимдер, төмөнкүлөр, муну эске алып алыңыздар. Караңгы фонго ачык шрифт менен жазбаңыздар эч качан. Сиздердин тандап алган фонуңуздар ачык болсун, анан жазган шрифтиңиздердин түстү караңгы болсун. Демек, бул жерде эгер арты яркий түс болсо, бул кара фонду, кара түстө жазган бала үчүн бир топ жакшы экен. Эгер сиз капкараңгы фон, мисалы үчүн, же болбосо темный синий фонду алдыңыздагы сапсары менен жазып койсоңуз, бул баланын кабыл алуусунда төмөндөтөт экен. Анан көзүнө да зыян болот экен. Ошондой эле айтып берип жаткан тексттин бардыгын слайддын бетин толтуруп жазып албаңыздар. Сиз айта турган нерсеңизден негизги гана 2-3 сүйлөм жазып койсоңуз болот. Калганын сиз ооз-эки айтып бериңиз. Текст бул баарлашуунун өзүнчө жолу дейт да. Аны сиз сүйлөп айтып бериңиз, түшүндүрүңүз. Зарылчылык жок, муну айтып өттүм. Ошондой эле мугалим текстти түшүндүрүү менен бирге аны күчөтүп, толуктап гана туруш керек да. Анын баарын окуштун кереги жок. Бирок башталгыч класстар үчүн маалыматты ооз-эки жана экранда кайталоого болот. Бул башталгыч класстар үчүн гана. Текстти да жазып, аны кайталап окуп дагы берсеңиз болот. Текстти визуалдаштырыңыз. Башкача айтканда, сиз куп-курук эле текст коюп койсоңуз, бала үчүн мындай кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ошол текстке ылайыктуу келген сүрөттү, таблицаны, схеманы коюп койгонго аракет кылыңыздар. Текстке термин жана түшүнүктөрдү кошуп барсаңыз болот. Текстиңизде кандайдыр бир термин бар болсо, анын астына башкача түс менен жазып коюңуз. Инфографика деген, мындай деген сөз деп. Текстти, урматтуу кесиптештер, Times New Roman же Arial менен жазсаңыздар болот. Анан курсивден качыңыздар. Анткени курсив мындай жантайып турган бул окууга бала үчүн кыйынчылык жаратат. Шрифттин эң кичинекей ченеми 18-ден 22-ге чейин болсун. Андан майдасын уже бала окуганда кыйналып калат. Түстөрдү колдонгондо 3-4төн ашык түстөрдү колдонбогонго аракет кылыңыздар. Жөнөкөй түстөргө басым жасаңыздар. Бир аз басыңкыраак түстөргө, чакчайган, жапжарык түстөрдү мүмкүн болушунча колдонбогонго аракет кылыңыздар. Аудиториянын жаш курагын эске алыңыздар. Башталгыч класстар үчүн бир аз кызыктуураак түстөрдү тандап, чоңураак класстар үчүн басыгыраак түстөрдү тандасак болот. Ошондой эле балдар ак объекттеги текст жакшы кабыл алат. Мүмкүн болушунча тандаган фонуңуздар акка жакын түстөр болсун. Сүрөт жана башка визуалдык объекттерди биз айттык, так